Мурдагы видеодон мен ушул шкафты кантип краскага даярдаганым жөнүндө кыскача тартып кеткем. Негизи толугу менин көрүнүшү ушундай, эки бөлүк бириккенде. Мен ак красканы тандадым, өзүм каалаган түстү чыгаруу үчүн хаки колерин кошуп, анан кара түстөгү колерден да бир аз кошуп койдум. Астына кисточкам кир болбош үчүн кичинекей пакетик салып алып, бутун краскаладым дагы. Анан ушинтип рамкасын, узорлорун, негизи эле валик жетпей турган жерлерди кисточка менен краскалап чыктым биринчи. Анан биринчи слойду валик менен берип баштадым. Баардыгын баштан аяк кантип краскалаганымды көрсөтө алган жокмун. Ошентип биринчи слойду краскалагандан кийин аралыгы 1 сааттай анчага деле жеткен жок, ошончо убакыттын ичинде эле курап калды. Экинчи слоюн да краскаладым. Анан фурнитураларын да ушундай обезжиривать этип тазалап жууп алып, баллончук кара краска менен эле бет жагында, анын көңтөрүп арт жагында краскаладым. Менде жыйынтык ушундай болуп чыкты. Негизи өзүмө аябай жакты. Оюмдагыдай түс чыкканына аябай сүйүнүп атам. Сиздерге жактыбы?